УКМКнын Ош шаардык имаратына ИИМдин атайын отряды кирип барды. Ал жерде камоолор жана мушташ болгону тууралуу алгачкы Актус медиа сайты укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен жазып чыкты. Андагы маалымат боюнча бүгүн 20-январда ИИМдин атайын багыттагы 20-га жакын кызматкери түштүк борбордо жайгашкан УКМКнын Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратына кирип барышкан. Тергөө иштерин Кыргызстандын башкы прокуратурасы жүргүзүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда күч органдары өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган деген шек менен кире бериштеги 2-3 орган кызматкерлеринин ортосунда массалык мушташта болгон. Кийинчерээк бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымат таратты. Ошто УКМК тергөөчүсү $15,000 пара алып жатканда кармалган. Ош шаарындагы УКМКнын имаратында аталган комитеттин тергөөчүсүн $15,000 пара алып жаткан жеринен башкы прокуратура кармады. Бул туурасында аталган көзөмөл органдын маалымат кызматы билдирди. Кечээ башкы прокуратурага УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөөчүсү аталган комитеттен башка кызмат адамдары ага карата кылмыш ишин ачууну токтотуу үчүн $20,000 сурап жатканын айтып арызданган. Аталган иш боюнча башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси ири өлчөмдө пара талап кылуунун негизинде иш козгогон. 20-январда башкы прокуратура тарабынан УКМКнын Ош шаары Ош облусу боюнча тергөөчүсү $15,000 пара алып жатканда кармалды деп айтылат таратылган маалыматта. Учурда аталган багытта ыкчам иштер жүргүзүлүп, бул кылмышка башка кызматкерлердин тиешеси бар жогун тактоо жаатында тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы айтылды.